баягы биз деген ыңгайлуу аял издей берет экенбиз да. Акча бар үй бүлөлөрдө зомбулук андан да көп. Азыр мен балам атасында болушун каалап атам да. Аны эмне кылса ошондо сотко арыз жазып, мынча күндө бала атасында жашасын деп койсом болобу? А мне тиякта балдарым бакпайт. Тиякта балдарым бакпайт. Жөн эле барып эле как это переспал да. Жана төпөштөгөндө эле зомбулук деп ойлоп алабыз да, а берки моралдык, экономикалык зомбулукту билбейбиз. Бардыгы винанын баары ата энелерде, анткени балдарды төрөп салышат, мындай кетип калышат, карабайт, андан кийин Ишкерликке кирген баягы кириш дагы өзүнчө бир чоң коркунуч, коркуп атып анан киришет. кызымды кудага кантип күйүүсү жок барам. Ошондуктан кечирип койчу, заявлениемди алып кетем, жашай берем. Ажырашкан биздин коомдо эң да коркунучтуу нерсе катары карайт, жана ажырашкан айымдарды эмнегедир айыптай баштайт да. Инвалид болгонго чейин, өлгөнгө чейин барышат да, бирок ошо жашай берген. Ошо бул болсо эң негизги причинасы, бул болсо мындай эл эмне дейт. Нуртелек курулуш компаниясы алгачкы төлөмү жок. 24 ай пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Нуртелек курулуш компаниясы менен бирге келечекти куруңуз. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Бүгүн өзгөчө сиздерге пайдалуу эфир болот деп ишендире алам. Атайын юрист, адвокатты ошол өзүбүздүн каналыбызга мейманга чакырдык. Кудай буюрса, силерден келген суроолордун көбүнө жооп беребиз деп ойлойм. Айжан Жуманалиева, юрист, адвокат, саламатсызбы? Саламатсызбы? Программабызга кош келипсиз. Мен ошол Инстаграмыма абдан көп зордук, зомбулук көрүп калган, же болбосо ыдык көргөн, же ар кандай юридикалык жактан көйгөйлөрү бар айымдар көп кайрылат да. Бирок бирөө дагы каяка кайрылышын билбейт, анан юристтик баягы жардамды, юридикалык жактан жардам алууну дагы анчейин тааный беришпейт да. Силерге мындай аны кантип жайылтышыбыз мүмкүн, жана силерге көп эле аялдар азыр кайрыла баштадыбы? Бизде мындай зордук, зомбулуктан мындай дуушар болгон аялдар абдан көп да, кыздар, кичинекей балдар, анан аялдар көптөр эле айта берет да. Билбейм каяка, сиз айтып атпайсызбы, каяка кайрылышты, эмне кылышты. Бирок мен ойлойм, бул жакта мындай өздөрү ар бир киши, ар бир аял, ар бир кыз өзү мынтип мындай биринчи шаг кылып, телефонго жазып же мындай кайсы центр бар жардам берген аялдарга, же ушинтип адвокат керек же юрист керек деп мындай ошол жака жазып, анан өзү карамайынча же иштемейинче анда эчтеке болбойт. Анткени бизде, мен оюмча, мындай закондор жакшы эле. Бүгүн бизде зордук, зомбулук, закон об охране защиты насилия, от семейного насилия деген закондор бар, уголовный кодекстер бар, башка нерселер баардыгы жакшы. Бирок башка эмес болсо, көптөр болсо аны билишпейт, каяка кайрылышты билишпейт, анан кийин мынтип кошуналарды карап коюп, туугандарды карап коюп, анан тиги деле жашап атпайбы, тигини деле сабап салды, бул деле жашап атпайбы деп, анан меники ага караганда жакшыраак экен деп ушинтип жүрө беришет да. Менин оюмча, өзү мынтип биринчи шаг жасап, анан кийин өзү жанынан таппайынча адвокатты же мындай НПОну табабы, же башка жакта каяка кайрылышты, же интернетке кирип азыр толтура маалымат бар, орусча деле, кыргызча деле көрүп баштады, ошону баштабайынча эчтеке оңолбойт. Аны болсо мындай ар бир киши өзү мындай чечим кылыш керек да. Анан дагы мен айтып кетет элем, бизде Министерство юстиции деген бар, ал жакта мындай центр по оказанию юридической помощи, Кыргызстанда мындай 36 центр бар да, алар болсо бүт барына акысыз юридикалык консультация берет, акчасын карабайт. Анан дагы бизде мындай бар да, ошо мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө биздин законубуз бар, ал жакта болсо сен болсо жалгыз
аял болсоң, мындай инвалид болсоң, мындай жашы жетпеген балдар болсоң да башка критерийлер бар. Ошол критерийлерге мындай карап туруп, алар болсо адвокаттын юридикалык жардамын берет да, квалифицированная юридическая помощь деп коет. Анан ойлосоңор 36 ошондой центр бар Кыргызстанда. Ошол жака кайрылса болот. Андан башка НПОлор толтурам, андан башка адвокаттар толтурам. Мен деле, менин кесиптештерим деле алар болсо мындай юридикалык жардам берет да. Анткени мен деле айтам, мага жазганда, директке жазганда же мындай тааныштар аркылуу жазганда, мен айтам, мен телефондон эле консультация берип коем, ал мага 5 мүнөт 10 мүнөт мындай эчтеке болбойт да. Бирок сотко барганда анда уже сүйлөшөбүз депчи. Ошондуктан мен ойлойм, өздөрү мындай чечкиндүү болуш керек, өздөрү мындай образованный болуш керек, бир аз окуш керек, анан өзүңдүн кызыкчылыгыңды мындай өзүң коргоп баштабасаң, сага эч ким жардам бербейт. Мындай жанагындай кыска номерлер бар го, ушул номерлерге чалгыла деп неме кылсаң деле баягы чалгандан коркушат да, мындай тартынышат, өзүнүн үнүн чыгаргандан коркушат. Өзүнүн өзү угуп алып мындай чочуп кеткендер да бар да. Биз мындай үнүбүздү чыгаргандан Мен бармын деген, ооба. Сиз туура айтасыз, мындай толтурган номер бар, жана 118, 112, 111 деген да. Аны жана маалыматтар бүт жакта барат, жана цонго барсаң, нотариуска барсаң, амма мектептерге барганда деле жана 111 деген номерлердин баары турат. Бирок эмне үчүн аны биз жасабайбыз? Көбүнчө аялдар эмне үчүн жасайт, мен деле билбейм. Бизде мындай үй-бүлөнүн баардыгы келет го, воспитание, мектепте жана сиз экөө сүйлөшүп атканда, тиги мектепте бизде мындай кир көтөрүмдүү кийим кийиш керек деп да, жана же чоң апабыз же мамабыз же башкалар деле мынтип айтат го, мындай сен келин болуш керек, кыз болушуң керек, анан үйдү жыйнашың керек, анан тамакты жасашың керек, анан тиги кесипти тандаганды баштаганда бизде эч ким айтпайт, сен президент болосуң же сен прокурор бол же адвокат бол. Билбейм, мага деле айтышкан, мүмкүн сен тиги музыкальный мектепке барасың, мен музыкальный мектепти бүткөм да, тиги консерваторияга окуп, мен барбайм, мен эптеп 7 жылды бүттүм, башка жака. Ошонун баары мындай гендерный стереотип деп коюшат, анан бизде коом бизден жана эркектерден ар кандай ожиданиялар болот да. Анан кыздар мындай болуш керек, балдар мындай болуш керек. Анан ошондуктан бизде монтип мындай орусчасы забивать этип коет го, мындай забивать этет да, ата-энебиз, мындай чоң апаларыбыз Бир эрежелерге тыгып салат да, ошоктон чалбайт. Күйөөгө чыкканда, күйөөгө чыккандан да кайненебиз, это вообще отдельная история да, көбүнчө кайненелер да. Анан күйөөбүз, андан кийин ошондой биз болсо, сиз айткандай үнүбүздү да чыгара албай калабыз да. Мен өзүм да айткан жок, сиз айткан жок, башка аялдар да. Биз деле ошондойго дуушар болобуз, бирок бир ар кандай мындай эмелерди өтүп, анан кийин бир аз башка жака бурулдук деп ойлойм да. Ошондуктан андай нерсени үй-бүлөдөн башташ керек. Билбейм, сиз балдарыңызды кандай кылып тарбия алайсыз? Эркин да. Мен деле азыр ошентем, кичинекей кызым бар, эчтеке деп айтпай, өзү баардыгын чечсин да. Анан кийин өзү чечкенде туура эмес кылса өзү көрөт, анан ыйлаганда анан өзү айтат, ай сен өзүң ушуну тандабадың беле, мынакей сенин тандооң ушундай да. Анан биз балдарды, кыздар ушундай эркин, анан кийин мындай образованный кылып да. Образование бул баардыгында да, билим жок, каяка барасың. Ошонун баарын анан кийин бүт нерселерди тандоо болуш керек да. Мындай эмне тамак жейсиң, эмне кийим кийесиң, каяка окуйсуң, кимге күйөөгө чыгасың, баланы төрөйсүңбү, же канча бала төрөйсүң, бул сенин гана мындай биле турган нерсең да, выборың болуш керек, сенин гана чечимиң болуш керек. А бизде болсо там күйөөң билет да, он мальчика хочет да, же кайненең билет, сен үйдө отурушуң керек, анан мындай же медсестра болушуң керек, же мектепке мугалим, анткени үйгө эрте келиш керек, анан үй жыйналуу болуш керек, анан тамак жасаш керек. Ошондун баарын анан өзүбүздүн деле апаларыбыз ошентип айтат го, там сен мындай аял болушуң керек, мындай келин болушуң керек, анан кайненең урса да унчукпай эле отур деп, билбейм, мага ушинтип айтчу да. Ошондун баарын күнүгө уга берсең, анан өзүң деле ошого ишенип каласың. Мынтип эле башыңды көтөрөйүн десең эле, анда мындай уже көтөрө албай каласың да. Бирок мен бул жерде ойлойм, жана нетворкинг деп мындай окруженияң да, ал болсо андан мындай жакшы чоң мааниде. Анткени сен болсо мындай ушундай эле үйдө отурган келиндердин арасында, мындай зордук зомбулук жеп отурган келиндердин арасында, анан кайненелердин арасында ушинтип отурсаң, ошого көнүп каласың. Сенин балдарың деле ушинтип көнүп калат. Чөйрөнү өзгөртүш керек деп атасыз. Башка мындай предприниматель аялдарга кошулуп, же не только аялдарга, эркектерге деле кошулуп, аякта мындай болбойт да, только женское предпринимательство, только мужское. Анан кийин за границага барып, анан башка жакта окуп, анан өзүң мындай ар кандай чечимдерди өзүң мындай чечип кабыл алсаң, анда бир аз өзгөрүлөт. Анан бизде мындай бар да, эми гендерный неравенство бизде эле эмес да, за границада деле бар, бирок акта масштабтары башка да, мисалы Европада деле бар. Андан кийин мындай исследованиялар боюнча мындай да,
Как только женщина начинает образовываться, она начинает думать, а почему я так живу? Почему я так, как собака живу? Да? Почему я чикпаем? Почему я на машине не катаюсь? Почему я за границу не езжу? Почему я там не занимаюсь тем, что я хочу? Да? Поэтому образование было ең жақсы нерсе. Да? Самый первый путь этот, вот, ко всему вот этому, это только образование. Бизде азыр ТикТокто эң мода нерсе мени эрим багат, ошон үчүн мектептен качып жүрөм деген бир аябай ТикТокто видео чыгыптыр да. Эгер өлүп калсам эмне болот эртең? Ошода эже ошону ойлобой ачпайбы. Мисалы үчүн мен ажырашып атканда, ар бир аялдын өзүнүн банкында эсеби болуш керек экен, өзүнүн акчасы болуш керек экен. Эртеңки күнү талаада калып калышың мүмкүн экен да. Бул жеке эле ажырашууда эмес да, эже башка себептер да бар. Сиз айтып атпайсызбы, мынакей ажырашуу дейт да. Мен мындай көп аялдарды консультация кылам да, көптөрү мындай билимдүү мына бизнесмендер, анан кийин бир ай мурун эле бир аял келип мына экөө сүйлөшүп, анан кийин мынакей 20 жылдан бери мен аны билем, бизнес кылып атат, бирок бизнестин баары күйөөсүнө жазылган экен. Никели, мындай зарегистрированный брак жок. Анан кийин кредиттери баары анын атына жазылган экен, өз аялдын атына. Анан кийин эми кандай болот? Мен айтам, сен ушунча 20 жылдан бери бизнес кылып ошону билген жоксуң, билбептирмин дейт. Представь себе, мен билбесем, мен билимдүүмүн, тияка барам, бияка барам, ошону билбесем, айылдагы кыздар кантип билишет, айылдагы аялдар да. Ошондуктан ушундай жөнөкөй билимди, элементарный жана правовой грамотностьты ар бир кызга, ар бир балага айтыш керек да. Сиз айтып атпайсызбы, мынакей ТикТокто да, хорошо, эми күйөөсү бакса, отлично. Эң сонунда сатып берсин, баксын, бирок ал күйөөсү өлүп калышы мүмкүн, аварияга калышы мүмкүн да. Может разлюбить, да? Может уйти, может, я не знаю, может обанкротиться. Тогда эмне кыласың? Аны сен анда ким багат? Анда башка күйөө алып багабы же андан ошону эмне бир күйөөдөн бир күйөө чыгып жүрө беребизби де? Бирок көптөр айтат го, мынакей акчалуу үй-бүлөлөрдө мындай зомбулук жок депчи, же азыраак болот деп. Мен айтат элем, ничего подобного. Акча бар үй-бүлөлөрдө зомбулук андан да көп. Анткени башка мындай себептерге дагы ошо акчанын себеби дагы, акчанын маселеси дагы кошулат да. Анткени мен акча бербейм, минтпейм, тигинтпейм деп. Ошондуктан мен билбейм, сиз аркылуу боюнча мына кыздарга, балдарга мындай кайрылат элем да. Эң жакшы бул билимдүү болуш керек. Анан өзүң чечишиң керек. Мындай каяка барасың, каяка эмне кыласың, кандай жумуш кыласың. Анан кийин хорошо, эми күйөөгө чыгып, анан күйөөм баксын десе, ал дагы жакшы. Бирок өзүң дагы мындай реализация кылсаң, өзүңдү самореализация кылып, анан өзүң дагы акча таба алсаң, бул эң жакшы. Өзүңө дагы, сенин балдарыңа дагы эң жакшы пример. Анткени иштеген айымдардын балдары дагы мындай ушундай примерди көрүп калып, андай ушундай эле башкача пример жок болот да, алар көнүп калышат да. Мамам ушундай экен, анан кийин мындай жетишкендиктери бар, анан мындай кылчу эле, анан тигиндей кылчу эле, анан акча дагы тапчу эле дегенде алар көнүп калат. Анан кийин алардын мындай модели ушундай эле болуп калат да. Ошол эле сценарий менен кете беришет да. Көбүнчө. Бул сизге кайрылгандар кайсы маселелерде кайрылат жана ошо кайрылганда рас эле кайрылыптырмын деген учурлар болдубу эже? Рас эле кайрылыптырмын деген азыраак. Мындай көбүнчө аялдар кайрылганда жанагындай ажырашуу маселеси боюнча, анан кийин зордук, зомбулук, мындай сабайт, урат, анан кийин же мындай экономикалык зомбулук, же жанагы психологиялык да, эч жака чыкпа, мындай көйнөк кийбе, эч ким менен сүйлөшпө, үйдөн. Бул дагы зомбулук. Сөзсүз түрдө. Жана төпөштөгөндө эле зомбулук деп ойлоп алабыз да, бирки моралдык, экономикалык зомбулукту билбейбиз да, ошолорду айтып берсеңиз. Моралдык деген мындай көп аялдар болсо мындай өзүнүн кийимин өздөрү чечпейт. Мындай да ачыкты кийбе, тигиндейди кийбе, там мынтип сүйлөшпө, там сосед менен сүйлөшпө. Бул түздөн түз зомбулук. Анткени сен өзүң чече албайсың. Анан кийин мындай тамак жебейбиз, анан кийин мындай жейбиз. Анан же балдар тияка барбайт, бул жака барат. Бирок эмне үчүн балдарды эркек кишилер чечиш керек? Каяка окуйт, анан минтиш керек. Анткени ал айтат да, мен акча табам, ошондуктан мен чечем. Бирок балдар бул болсо апасыныкы да, атасыныкы да, ошондуктан бул суроолордун баарын сөзсүз түрдө мындай бирге чечиш керек да. Экономикалык зомбулук бизде көбүнчө мындай да, күйөөлөр акча таап келсе, анан кийин так не знаю, продуктуга, анан тиге буга аялдардын жанагындай личный гигиенасына кеткен, мындай биз барабыз го парикмахерскийге, там чачпай өткөнгө, там я не знаю, элементарно наколготки да, дагы эмнеге
толтура эмелер бар го там, ошонун баарын это не учитывается көбүнчө. Анан кийин ошонун баарын ага акча бербегенде же мындай же көптөр мен ойлойм аз эле процент алар билишпейт эркектер, а көбүнчө болсо просто не считает это нужным да. Ошондуктан бул болсо түздөн түз мындай экономикалык зордук зомбулук, анткени сенин потребностьларыңды семья твоя не учитывает. Анан болсо мындан башка бывает, что женщины предпринимательницы да, өздөрү акча табышат, бизнестер бар, анан кийин акчанын баарын үйгө алып келишет. Анан тиги партнеру же күйөөсү айтат, так биз машина алабыз, анткени я хочу там не знаю новый жаңы машина саткым келип атат да, же тияка барабыз же бияка барабыз. Анан ал болсо өзүнүн мындай өзү чечпейт да, өзүнүн акчасына ээлик кыла албайт. ооба, каяка коротуш керек. Бул ал мээнет кылды, муну кылды, бул түздөн түз мени эме зордук зомбулук. Ошондуктан мындай психологиялык зордук зомбулук мен ойлойм бизде кыргыздарда мындай 95% мындай үй бүлөлөр да бар депчи. Бул абдан көп көрсөткүч да. Экономикалык дагы бул бир азыраак, бирок ал да эле бар. Анан эң азы жанагы физикалык зордук зомбулук, мындай урган, сабаган инткен да. Ошондуктан мен ойлойм 95 мен мындай жеке оюм боюнча 95% Кыргызстанда ошо үй бүлөлөрдө зордук зомбулук бар, же экономикалык, же психологиялык, же жанагындай физикалык. Ишкерлик боюнча өтүп кетсек, эгерде бул ишкер үйдө отуруп эле анан ишкерликке кирип кеткен айымдар эми жаңыдан баштап атам дегендер да жазып калат да. Анан ошол ишкерликке кирген баягы кириш дагы өзүнчө бир чоң коркунуч, коркуп атып анан киришет. Киргенден кийин ар жагын таап алгандан кийин анан аял киши өзгөрүлө баштайбы? Мен ойлойм сөзсүз түрдө бизде азыр көбүнчө мындай телефон бар, YouTube бар, мындай сиздин да каналыңыз көп мындай жакшы маалыматтар бар. Ал жакка кирип алар ойлошот да, бир аз мынтип башка эл менен аралашып калганда, окуп калганда алар ойлошот, мен деле мындай ишкерлик жасасам болот экен да, же үйдө отуруп пельмен түйөм, көптөр болсо бала бакча ачкысы келет, же айылда же сыр жасашат, же дагы бирдеке жасашат, же бизде тиги биздин уюмда бир кыз бар болчу да, тиги индюк папан деген, индюкту тиги тоолордун арасында индюкту карап эле алар сатчу да, анан ошол үйрөнгөн бизнес жасагандычы упаковка кылып бардыгын жакшы кетти да. Ошентип мынтип ойлонгондо мындай идея келип баштаганда мондай бизнес жасасамбы, тигиндей бизнес жасасамбы деп анан үй бүлөсү менен сүйлөшөт да, эң биринчи ким же күйөөсү менен, же апасы менен, ата энеси менен, же кайненеселери менен, же бир туугандары менен да. Бирок көбүнчө алар айтышат мынтип келип, мен бала акча ачсамбы, же эмне кылсам дегенде айтат, каяктагы бизнес үйдө эле отура берчи, билбейм кыргызчасын кандай айтыш керек, с твоими-то куриными мозгами куда деп. Сказать надо всем спасибо и до свидания да, мен өзүм эле багып кетем. Анткени сен өзүң мынтип ойлонуп мындай бизнес ачсам анан болобу болбойбу, өзүңдүн ичиңде да мындай көп эме болот, переживаниялар болот да. Анан кийин келип жакын адамдар менен сүйлөшпөй келип, алар болсо мынтип жардам бергендин ордуна түрткү болуп, кел мен тебе поддержу да, кел же тияка курска бар, же мындай бир аз акча бөлүп берейин, же балдарымды карап берейин деген, алар болсо наоборот мындай забивать этишет да. Каяктагы бизнес үйдө эле отура берем, балдарымды кара, тетигини карачы, тиги күйөөң минтип атпайбы, там акча алып келип атпайбы, там тиги балдарга төлөп атпайбы, жыргап эле отура бер. Эми билбейм, менин оюмча тиги биздин жашаганыбыздын негизги максаты бул не только там дети, муж, там я не знаю, семья да, башка деле максаттар бар да. Ошондуктан мен мындай эмелерде кайрылганда мен айтат элем да, мындай мен чөйрөнү өзгөрткүлө, башка мындай предприниматель аялдарды, эркектерди карап, ошолор менен мындай нетворкинг деп коет го, сүйлөшүп, алар менен мындай идеялар менен заражаться кылып, анан кийин каяктан мындай билимдерди алсак болот, анан ошол жакта карап, өзүңөр мындай аракет жасап эме кылсаңар болот да. Ошондуктан болсо мындай бул деле эмеде ким зомбулукта жанагынтип сен каяка барат элең, сен минтет белең, тигинтпен, бул деле зомбулук. Ошондуктан мындай нерселер азыраак болгонго, сен болсо аялдар болсо көбүрөөк билимдүү болуш керек да. Өздөрү окуп, анан кийин өздөрү мындай чечкимдүү болуп, анан кийин аларды карап, мындай кайненеси же күйөөсү же дагы башка жакындары болсо, сен бизнес жасабай эле кой дегенде, жок, эмне үчүн мен жасабайм, бул мен мындай
кыялым, анан мен ушундай бизнести жасагым келип атат, анан мен жасайм, анан силер жардам бербесеңер анда башка бирөөнү табам да, же бирөө мисалы же акчасын бир аз береби, же дагы башка жардам береби, же менторство кылып береби, ошону издеп анан ошону жасайм деген мындай мен кеңеш берет элем да. Анткени алар бүгүн антип айтат, сен каяка бармак элең, эмне кылмак элең, үйдө эле отура бер, анан кийин үйдү караш керек. Анан эми үйдү караганда эми биринчиден, конечно, жетиш керек, а экинчиден ты можешь деньги заработать эти все, и у тебя дом будет присмотреть, ты можешь няньке заплатить, ты можешь кимдиги үй жыйнагыңа заплатить да. Ошондуктан ар бир аял, конечно, өзү чечиш керек. Бирок мен айтат элем, сиздин деле примериңизде башка мындай ийгиликтүү аялдар примериндер, өзүң мындай өзүңдү мындай өзүңө ишенип, андан кийин өзүң мындай аракеттенбесең, башка бирөөлөр ушундай мындай чөгүлтө берет да, ушундай кишилер көп болот да, үстөңө мишип. Анткени эми ким эле жакшы көрбөсүн, үйгө келсең үй таза, сен үйдө отурасың, эч жака чыккан жоксуң, балдарыңды карап, андан кийин садись чай, садись тебе там тамак, там да бүт бардыгы. Коноктор келсе үйдүн баарын карап, кимге эле жакпасын, бардыгына эле жагат. Баягы биз деген ыңгайлуу аял издей берет экенбиз да. Анан бир аз ыңгайсыз болуп тиги өзүнүн кыялдарына аракет кылса, анан кайра ыңгайлуу кылганга аракет кылабыз да, мындай буттан тартыпчы аяка эмне бар жөнөтүр. Сиз туурасыз, мен көптөн бери ойлончумун эле да, көбүнчө эле тиги жогорку кеңеште мурунда мен ушу зордук зомбулук чөйрөсүндө уже 20 жылдан бери иштейм. Андан кийин жана жогорку кеңеште тиякта биякта жана многоженство жөнүндө, жана кыз ала качуу жөнүндө, андан кийин дагы азыр болсо кыздар чөт өлкөгө чыкпасын деп эле ызы чуу болуп беришет го. Анан мен ойлончумун да, эмне үчүн булар түшүнбөйбү депчи, что вот это, во-первых, права человека, во-вторых, мындай так нельзя, да. Анан я поняла, они все прекрасно понимают, просто им так удобно. Вот, ну, простой ответ. И людям так удобно, им удобно, удобная жена, да, удобная там келин, да, удобные там женщины на работе, да, послушные, удобно же. Вот. Я неудобная, вы неудобные, там, другие неудобные. Ну, с нами как бы им приходится считаться, да, потому что мы неудобные, да. Но я тоже хочу, чтобы мои дети тоже были неудобные, чтобы они как бы өздөрү мындай каалагандай жашасынчу, за границага барабы, там кандай архитектор болобу же юрист болобу же кандай кесипти тандаш, да, ошонун баары өздөрү чечиш керек да. Жок башка бирөө айтпаш керек. Мен кызыма, мисалы, мен 2 кызым бар, там күйөөсү болсо, жок сен тияка иштебе, бияка иште, саат 5-те үйгө келип калышың керек эми. Билбейм, мен андайды каалабайм да. Силердин жанагы Wage деген атайын уюм десем болобу, бар экен го. Анан ошол бүтүн Орто Азияны баарын камтып атат деп атпайсызбы? Анан мен ошол Өзбекстанга барганда эже көбүрөөк аялдардын бактысыз жүзүн көрдүм да. Анан аларда көбүрөөк эркектер үстөмдүк кылат го. Бизге караганда бир аз. Анан бизде калайсың бир аз өзүбүз аракет кылган аялдар, эркиндикке чыккан аялдар көбүрөөк. Анан ошол статистиканы, ошол программанын алкагында байкадыңыз беле, биздин абал кандай деңгээлде экен аялдардыкы? Көбүрөөк бактылуу экенбиз, кыялыбызга көбүрөөк жетет экенбиз? Мен кыялыбызга көбүрөөк жетет экенбизди
сөзсүз түрдө Өзбекстанга караганда, Тажикстанга караганда бирок казактар бизден бир алдыда кеткен. Анан мен жана коалиция жөнүндө айтып кетейин бир аз. Биз болсо биздин мындай ВЭЧ деген коалиция бул жагы ошо сентябрдын 21-жылынан баштап иштеди. Ал жакта мындай 22 организация бар да, даже организация ассоциация. Бул жакта ишкер ассоциациялары жана неправительственный организациялар. Анан ошо коалициянын аты болсо мындай кыргызча Кыргыз Республикасындагы аялдардын ишкерлигин өнүктүрүү жана гендердик зомбулукту азайтуу боюнча коалиция деп аталат да. Анан көптөр эле биздин мындай максатыбыз, миссиябыз да, коалициянын ишмердигинин максаты ишкер аялдардын жарандык жана социалдык экономикалык укуктарын ишке ашырууга көмөк көрсөтүү, алардын коомдогу ролун жогорулатуу жана анын мүчөлөрүнүн жалпы кызыкчылыктарын коргоо болуп саналат депчи. Бул жакта көптөр сурай берет. Биз болсо бул жакта канча 22 ассоциация кирди. Мен болсо өзүм болсо жана Шистартс фондунун атынан кирдим. Анткени болсо мен ошонун негиздөөчүсүмүн, негиздөөчүлөрүнүн бири болом. Анан ал жакта биз болсо ошо аялдардын экономикалык укуктарын кеңейтүүгө жардам беребиз да. Бул коалицияга киргенде көбүнчө бизнес ассоциациялар кирди. Анткени биз монтип бириксек, биздин мындай үнүбүз жоон болуп чыгат. Анан кийин бизге к нам значит прислушиваться да. Анан мындай биз жана туура жакшы прогрессивдүү нерселерди мынтип айтып баштасак бүт площадкалардан мен ойлойм бир аз мындай абал мисалы может быть өзгөрөт да. Анан көптөр эле сураша берет. Биз жана Минэкономика менен көбүнчө иштейбиз, жана госпрограмма по поддержке женского предпринимательства деген кабыл алынган. Ошол боюнча биз ар бир региондорго барып, ар бир мындай региондорго айтып, ошону программада эмне жазылган, анан кийин эмне үчүн аялдардын астына аялдар ишкерлиги важный депчи, бизге эмне үчүн аялдар ошондой ишкерлик менен алектениш керек, анан кийин эмне үчүн жана образованияны каяктан алыш керек, анан кандай организациялар бар бизге жардам берген, анан кийин болсо ошонун баарын билгенден кийин акчаларды каяктан тапса болот, доступ к финансовым ресурсам, ошону мындай биздин максат ошону айтып беребиз да. Анан ошо көп эле биз өзүбүз деле чогулганда элдер сурашат да, биздин эле мүчөлөрүбүз эмне үчүн жанагы биякта макул жана аялдардын арасында ишкерлик жөнүндө биз мындай согласныбыз да, бул жакшы эме. А бирок зордук зомбулук эмне үчүн бияка кошулат? Зордук зомбулук менен, пожалуйста, отдельно боритесь деп койгон да. То есть ишкерлик менен зомбулук эмне бири-бирине тиешеси бар? Кандай мындай байланыш болот депчи. Ошондо мен айткам да, бул эми бир эле Кыргызстанда эмес да, бул болсо тиги Казакстанда, Туркменистанда, Таджикистанда, Өзбекстанда ушундай коалициялар бар, башка өлкөлөрдө дагы бар, бирок биз жакта ушуну иштеп баштады. Андан кийин булар деле эми жөн эле ушинтип эме алган жок да. Ошондуктан биздин жана аялдардын арасында ишкерликтин жана зордук зомбулуктун байланышы бул түздөн түз. Анткени болсо мисалы мен бир эле мен айтып коелук да, мисалы мен болсо билимим бар, анан кийин тиги иштейм десем, өзүм мындай үйдө зордук зомбулук болбосо, мындай өзүм болсо окуп, анан иштеп, анан кийин акча табып, анан кийин башка аялдар менен, башка эркектер менен мындай сүйлөшүп жана нетворкинг кылып, анан кийин каякта бизнес жасаш керек, анан кандай ошолорду билем да, анан кийин мындай ошо бизнес жасаганга көбүрөөк мындай эмелерим бар да, мүмкүнчүлүктөрүм бар. Анан ошону ишке ашыра алсам болот. Сен үйдө отуруп, анан кийин үйдө мындай токмок жеп атсаң, анан кийин болсо каяка барарыңды билбесең, үйдө ата-энең, кайненең, кайнатаң, тиги күйөөң болсо токмоктоп анан эч жака чыгарбай атса, анан сен ойлобойсуң тиги кандай бизнесим жасасам деп. Билимим жок болсо да, анан билимим бар болсо да сен ойлойсуң кантип өлбөсөм деп, кантип өзүмдүн балдарымды коргосом деп, кантип мени өлтүрүп койбосо экен. Анан же ойлойсуң кечинде ошо күйөөм келип сабабаса экен депчи. Ошону ойлойсуң. Анткени сен башка ойлогонго башыңда уже жетпей калат. Анан өзүңдө ооруп каласың, анан ага тиги мындай возможность жок болуп калат да. Ошондуктан эң түз байланышы бар да. Аял мындай көбүрөөк мүмкүнчүлүгү бар болсо, билими бар болсо, анан ошонун баары мындай чөйрөсү да жакшы болсо, ага мындай бизнес жасаганга, өзү өнүккөнгө мындай возможностьтары, мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк да. Мындай башка аялдарга салыштырсакчы. Ошондуктан бул нерсеси бул эң түздөн түз. Анан бул коалициянын мындай негизги максаты эмне үчүн ушундай эки жагын алганда, бул дагы болсо, мисалы биз болсо мындай объединяться этип, мындай бири-бирибизге жардам берсек болот да. Бизде коалицияда
көп жана мен деген ишкер айымдар бар, алар ассоциациялар бар. Бизде болсо мындай, биз болсо зордук зомбулуктан мисалы мен жардам бергенде ал жөн эле юридик консультация эмес, ага психологиялык жардам керек. Андан кийин ага болсо жумуш керек, андан кийин кризис центрге же башка жакта биз квартира алып жардам беребиз. Анткени үйдөн качканда ал кандай каяка жашайт. Ошондуктан болсо бул жакта биз болсо бири-бирибиз менен сүйлөшүп, мындай байланышып, кимге жумуш керек болсо ошо бизнес ассоциацияларга кайрылабыз. Мындай ал бар, мындай жумуш керек болуп атат. Анан сөзсүз түрдө бирөөнүн мындай вакансиясы бар, ал ошо жумушка алса болот. Башкалар болсо мындай же бир аз акчасын төлөп бир квартирасын, же продуктын акчасын берет. Ошондуктан бул мындай коалиция, мындай ушундай ассоциациялар бул абдан жакшы пример. Ушинтип бири-бирибизге мындай бири-бирибизди колдоп, анан бири-бирибизге жардам берген да. Вот ошондуктан мындай коалициялардын түзүлүшү бул эң жакшы. Анан көп эле ушундай түзүлө берсин. Анан кийин аялдар болсо бири-бирибизге мындай көз албастык кылбай, наоборот бири-бирибизге жөлөк болуп, анан жардам берип ушундай жасашыбыз керек. Ошондо гана мен ойлойм өнүгөбүз да. Же сиз деле билесиз да, Кыргызстанда эмне үчүн мына жогорку кеңеште башка жактарда эмне үчүн аялдар аз, мындай лица принимающие решения деп коет го. Анткени биз өзүбүздү колдобойбуз, бири-бирибизди. Так жана выбор болуп атканда бири-бирибизди же тияка бияка барганда сүйлөшүп калабыз да. Мындай кандидат бар экен, анан тигиндей кандидат бар экен, анан көп билими бар аялдар болсо сурашат, сен кимге добушуңду бересиң, сен кимге, мен тиги, эмне үчүн сен бул аялга добушуңду бербейсиң? Ой, ал болсо муну билмек беле, анан ошол жакта кантип кылышты билмек беле, эми билбесе деле үйрөнөт да. Сен добушуңду берип койсоң эмне болот эле? Наоборот, сен ага салым кыласың. Анан сен салым кылганда сен өзүңдүн мындай будущүйүңө да салымды кыласың да. Ошондуктан мындай биз бири-бирибизди колдомоюнча биз алдыга кетпейбиз. Эркектер эмне үчүн алдыга кетет? Бири-бирин колдоп кетишет да. Колдобош керек, жактан деле колдоп беришет. Ошондуктан биз дагы бири-бирибизди колдошубуз керек да. Пока мен айтам көбүнчө аялдаргачы келип консультацияга келгенде, пока мы сами себе не поможем, сами себя не будем поддерживать, нам никто не поможет, потому что удобные женщины, удобные мамы, удобные келин, они удобны для мужчин, как бы для всех остальных, да. А мы өзүбүз мындай чечкимдүү, мындай алдыга кетишти кааласак, андай бири-бирибизди колдоп жүрүшүбүз керек да. Азыркы көтөрүлүп аткан маселе боюнча депутат Атазов айтты го, кыздарды сыртка чыгууга тыюу салыш керек деген темада. Анан мен айтып атпаймынбы, ошол элдер эгер биз аялдарды депутат кылып шайлаганда, ал аялдардын көйгөйүн көбүрөөк билмек. Мен мисалы үчүн канча миңдеген кыздардын көз жашын чыгарып, алар кантип ыдыкка, зомбулукка учуруп атканын баарын чыгарып атсам, кайра кыздарды тыйыш керек дейт да, эркектерди баягы неме кылышуудун ордуна. Анан айтып атпаймынбы, көрдүңөрбү? Аялдар гана аялдардын көйгөйүн жакшы тааныйт, билет. Эгерде биз аялдарды шайлаганда, ал аялдык жанагы ыдыктарды көтөрмөк маселесин же дагы башка маселелерди көтөрмөк деп атпаймынбы? Сиз туура айтасыз. Например, аялдар болсо аялдардын көйгөйлөрүн билет. Анткени төрөгөн ким? Аялдар. Балдарды баккан көбүнчө аялдар. Анан жана мы знаем даже, какие нам деньги нужны на гигиенические, да, там, на колготки, да, я не знаю, на вот эти все вещи, аны эркектер каяктан билмек эле. Анан жогорку кеңеште болсо жана правительствода биякта эркектер көп, андан кийин айтып атпайбы, мындай көпчүлүк болуп эле жана нерсе мындай ар кандай нерсени чечип алышат да, решенияларды. Анткени алар каяка барышат? Эркектер чогулушуп саунага барышат. Аялдарды эч ким чакырбайт. Тиги кафеге барышабы, там ар кандай маселе чечип алышат. Анан кийин жогорку кеңешке келгенде, аякта аял депутаттар да бар. Анан кийин ал аяктан чыгып калганда билбейт. Анан кийин айтышат, анан эмне үчүн? Мы вот такое решение приняли деп коет. Анан тиги аял билбейт. Анан по какое вы решение приняли? Вот такое. Сураса, а когда вы такое решение приняли? Почему я бы не был? Ну, мы там где-то там на посиделке были, ушундай чечимди кабыл алдык десе, анда какая-то женщина, может быть, такая смелая, скажет: я не согласна с этим, или может группа женщин, да, эмне үчүн ошентип чечтиңер? Кто-то просто скажет: ну ладно, приняли, помолчи, макул унчукпайлы коюн депчи, а то без места останут демчи. Ошондуктан бизге аялдар, конечно, керек, но мындай билимдүү аялдар, так же, как и мужчины, да. А то бывает, что у нас квоты, да, это, ну, разные женщины, мы же не можем сказать, да, там бул любой аял жакшы деп, да, татыктуу эркектер деле болот, татыктуу аялдар деле болот. Ошондуктан биз мындай татыктуу эркектерди, аялдарды ошол жака мындай
түртүш керекпиз да. А бул жана сиз депутат жөнүндө айттыңыз, бул эми эң мындай вопиющее нарушение прав человека. Азыркы тапта мага эң көп жазылган каттарда бул алимент маселеси да. Эже эмнеге биздин кыздар чет өлкөлөп жүрөт, эмнеге тияк бияктарга, анткени балдарын багыш үчүн аргасынан кетип калып атат да. Анан алимент такыр эркектер төрөтүп коюп эле кетип калышат да. Аларды кантип алимент төлөтөбүз? Анан мындай сиздерге, юристтерге кайрылсак маселени чечип беретпи? Мен ойлойм, бул алимент маселеси, сиз туура айттыңыз, эң мындай самое острое сейчас, да, даже не развод, это даже алименты, зордук зомбулук жана алимент. Анткени көптөр болсо мындай ак иштебейт, белую не работают, а бизде болсо алиментти взыскивать эткенде мындай 25% бир балага, 25% ошо бүт доходторунан. А проблема болсо доходторду кантип мындай табыш керек, да, анткени болсо сот чыгарганда бат эле чыгарып коет, 3 күндө эле чыгарып коет. Анан кийин болсо ал исполнительный, судебный исполнительный кетет, анан судебный исполнитель айтат да сага мынакей барганда, ну хорошо, тиги справканы алып келип бер, канча каякта иштейт, анан канча акча, канча доходу бар да, ошол жактан мен ошол жака жөнөтүп коем, анан кийин ошол жактан алабыз депчи. А бирок самая проблема ошол справка. Каяктан көптөр болсо официально иштешпейт, официально иштешсе там, я не знаю, там минимальная заработная плата, анан балдарына 1-2 миң сомдон төлөйт. Что это такое 1-2 миң сом? Мен ойлойм, бул ошо алимент маселесин чечиш үчүн бул атайын жесткий мераларды алыныш керек. Анткени болсо не выезд за границу, ар кандай мындай Европаларды карашыбыз керек. Если ты должник болсоң алимент боюнча, то ты не имеешь права выезжать за границу. Бизде андай бар, бирок көптөр коюшпайт да. Анан мындан дагы жесткий мераларды коюш керек. Же мисалы госслужбага кире албайсыңбы, может быть, ты права не можешь получить. Ну вот такие, которые нам каждый день нужны, потому что пока человек мындай өзү түшүнбөйүнчө, ай мынакей могу долгту төлөбөсөм, анда мен акасы эч жака чыкпай калат экенм, же мени госслужбага албай коет экен, же болбосо права ала албай калат экен десе, пока его вот так акча менен наказывать этпесең, ал түшүнбөйт. Ошондуктан бул жакта мен ойлойм, юристтер чогулушуп жана ошо семейный кодекске же жана исполнительный производство жөнүндө закондорго мындай жесткий мераларды киргизиш керек. Бул бир. Экинчи жактан мындай биз болсо бизде жана үй бүлө мындай культурасы мындай жок баратат го, жок маданияты жок болуп баратат го. Тигин биякта үйлөөсү бар, тиякта үйлөөсү бар. А мне тиякта балдарым бакпайт, биякта балдарым бакпайт, жөн эле барып эле как это переспал да и жүрөт да. Мен ойлойм, бүт бардыгыбыздан мындай ошол зависит этет да. Биринчи ата-энелерден, балдарга деле, кыздарга деле. Бизде болсо мындай кыздар дагы качып келсе, анан кетип калса, ата-энеси эмне дейт? Ой, коркпойлу, эртең башка кызды таап келебиз дейт го. Ушинтет го. Но это же ужасно, да. Во-первых, кража эмес, бул өзү само по себе преступление. Экинчи жактан, эмне үчүн сен эртең дагы башка бирөөнүн өмүрүн бушушуң керек да. Биякта ата-энелердин деле, апалар деле, биз апалардан мен ойлойм, көбүнчө мындай культура, көбүнчө апалардан келиш керек, воспитание. Балдарыбызды мындай ответственный гражданин, ответственный ата, ответственный апа кылып воспитывать этсек, анан балдарыбыз да ошону көрөт. Ай, сен бирөөнү макул, сен ага жакпай атасың, бирок мен ага качып келем деп атсаң, эми ал кантип сен менен жашайт? Да, макул эптеп келишет, зордукташат да, хорошо, а какая это жизнь будет, да? А тиги неберелерди эч кандай болот? Алар болсо ушунун баарын угушат да, бизде жана двойной стандарт да, менин кызымды эч ким ала качпасын, а бирок балама келин ала качып келсе, ничего страшного деп, бул двойной стандарт деп коет. Ошондой двойной стандарттар жок болсо, бизде мен ойлойм жакшы эле болот. Бул биринчиси, анан биз кыздар деле ойлонуш керек, жана контрацепция маселеси, балдарды сиз жана айтпадыңызбы, ТикТокто да, мени күйөөм багат депчи, эмне үчүн сени күйөөң багыш керек, а сен өзүң инвалидсиңби же эмне да, өзүң төрөөрүн астында сен өзүң ойлонушуң керек. Мен өзүм багамбы, өзүм бакпаймбы, бааламбы, там окута аламбы, минте аламбы, мен жана айткандай эле күйөөң өлүп калышы мүмкүн, башка бирөөнү сүйүп калышы мүмкүн, же сен деле башка бирөөнү сүйүп калышы мүмкүн. А баланын мындай винасы каякта бул жакта? Ошондуктан мен ойлойм, азыр бүт бардыгы винанын баары ата-энелерде, анткени балдарды төрөп салышат, мындай кетип калышат, карабайт, анан кийин еще здесь бул жакта башка маселе бар да, атасы неизвестно где, атасынын фамилиясы бар, анан кийин болсо жана паспорт аларда атасынын согласиясы керек да. Же ал согласиясын бербейт, же атасын табышпайт. И вот здесь коррупция. Сонуга барганда каким-то образом они должны этот паспорт получить, да? Поэтому
Поэтому бул жакта жесткие мераларды принимать этиш керек. Государство должно привлекать к ответственности, отургузуш керек, штраф салыш керек. А биз болсо башка жактан жана үй бүлөнүн ценносттерин көтөрүп мындай башкача воспитание кылыш керекпиз. Анан мен ойлойм да мындай жакшы мындай ролевой модельдер болуш керек. Мындай чечкиндүү, мисалы сизге окшогондо коркпогон, анан кийин кыздар ошону көргөндө ойлошот да, ай, ну вы же хорошо живете, да? Она делает мынакей өзүнү жакшы көргөн ишин жасап атат, она популярна, анан кийин болсо балдарын өзү багып атат. Мен деле ошондой жасасам болот экен деп алар көрүшөт да ойлошот. Анткени болсо сиз болсо мисалы на республиканском уровне, башка кыздар болсо өзүнүн жана региондорунда, анткени аларды баардыгы билет да. Мен сизди билбесем, мисалы мен ойлойт элем, вот, ну а у нее там все было, да, там или родители помогли деп ойлош. А если ты ушул эле региондон, анан кийин элдер ойлосо, көрсө, ай, бул баягыда эле мектепти бүтпөтпөдү эле, у нее тоже не было возможности, акчасы жок болчу, бирок мынти, тигинти, ошонун баарын болсо көрсө, алар болсо мындай ойлонот да, значит, я так могу, да? Поэтому бул мындай жакшы мындай прогрессивдүү ролевой модельдер булар абдан маанилүү да, и каждой девочке, каждому мальчику нужно. А вот еще жана гендерный стереотип боюнча биз кыздар жөнүндө эле айтып атпайбызбы, кыздар моундай болуш керек. Балдар деле чечкиндүү болуш керек. Балдар болсо мындай ответственный аталарды көрсө, мынакей, что он хорошо, он развелся, да, бирок балдарын багып атат, алиментти төлөп атат, анан окуусун төлөп атат. Бул эң жакшы пример. Ничего другого не надо, только өзүңдүн примери менен көрсөтүш керек. А биз болсо балам минтип кой, бирок өзүң башка жасап атасың. Естественно, балаң андай жасабайт, сен жасагандай эле жасайт. Айжан айым анам бирок баягы ажырашкан биздин коомдо эң да коркунучтуу нерсе катары карайт, жана ажырашкан айымдарды эмнегедир айыптай баштайт да. Анан мен ажырашсам эле кантип жашап кетем, анан кантип багам, анан деген эле суроолор туулат. Анан 5 баламды күйөөм сааса деле мейли деп көз жумуп жашап атам деген каттар көп да мендечи. Ажырашуудан эмнеге мынча коркобуз эже? Мен эстеп кеттим да, бир 10 жыл мурун бир кейс болчу. Мен анда кризистик борбор сезимде консультант болуп иштечим да. 10 жыл болчу, 15 жыл мурунбу. Аны ал жака бир аял келип жашаганда, анын 4 баласы бар болчу, 4 же 5 баласы бар болчу. Мен аны жакшы билип калдым да. Анан анткени биз бир жолу келди, анан кайта кетти, анан экинчи жолу келди, анан үчүнчү жолу келди, анан кризистик центрдин баары билип калды да аялчы. Анан бир жолу биз болсо ошо следовательдер менен жана үйүнө барганбыз да. Анан ошо үйүнө барып жана күйөөсү менен тигилер сүйлөшүп, профилактика кылып, анан кийин болду, сабайт деген, анан дагы бир жолу келди. Акыркы жолу келгенде мен ушу консультация алган, бир да тиши жок. Сабап, уруп, тишин баары түшүп калган. Ошондо айтты да, так, айжан болду, мен сотко берем, ажырашабыз, балдарды да карабайм. Сотко берип, Ленинский сотко берип, экөөбүз сотко бардык да, биринчи судебный заседание болгондо анан айтат да, сотко кирердин астында мага чалат да, бир 5 мүнөткө болобу дейт сени. Мен ойлодум, неужели сейчас откажется деп да. Анан чакырып айтты, кызымды күйөөгө берген жатам, мен эми кызымды кудага кантип күйөөсү жок барам. Ошондуктан кечирип койчу, заявлениени алып кетем, жашай берем, ажырашпайм деп. Ошону азыр эстеп кеттим да. Бул эмне жөнүндө айтат? Инвалид болгонго чейин, өлгөнгө чейин барышат да, бирок ошо жашай берген. Ошо бул болсо эң негизги причинасы, бул болсо мындай эл эмне дейт. Эми эл айтат, бир айтат, эки айтат. Анан болсо башка аялдар болсо ичинен болсо мындай завидовать этип кала беришет. Анткени болсо сен мындай решилась, да, решилась. Анан кийин мага көп эле аялдар кайрылганда, дагы бир аял, ни одна женщина, она после того, как развелась, да, мындай көчөдө калып калган жок да. Ал болсо, конечно, там поплакала, пострадала, я не знаю, да. Кто-то больше, кто-то меньше, бирок алар болсо мындай өздөрү колго алышты. Анткени балдарды багыш керек да. Балдарды азыр эле эркектер алып кетет, практически алып кетишпейт да. Анан кийин болсо өздөрү мындай окуп башташты, анан кийин иштеп башташты, өзүнө мындай келип, анан кийин башкача жашоо бар экен деп ошондойду башташты да. Анан кийин биздин да мындай кейстер бар, ошо ажырашкандан кийин ана баш көтөрүп, анан кийин башка жашоо бар экен, анан кийин ишкердик кылсам да болот экен. Өзүм дагы мындай чет өлкөгө чыгып, мындай кылсам, өзүм чечим кабыл алсам болот экен. Өзүм акча тауып, өзүм ошол акчаны каяка жумшаш керек, өзүм чечсем болот экен деп билип, ошондой кейстер абдан көп да. Анан азыр дагы ажырашуу жөнүндө эстеп кеттим да. Да, бир юрист кыз бар, мен жакшы билем, ал мага бир ай болду, чалып экөөбүз телефондон сүйлөшүп атсак, балдар жөнүндө сотто ажырашып, анан кийин балдар жөнүндө сот болуп атыптыр да. Анан ал мен туруп айттым дейт, ал өзү мындай юрист да, айтыптыр. Уважаемый суд, прошу определить место жительства детей с ним. Если ты болсо, жок, мен албайм балдарды.
представляешь, да? Болсо өшөтүп айтым дейт. Карасын балдарды говорит. Эмне үчүн мен деле балам бекен, карасын дейт балдар. Ал болсо ыйлады дейт. Жок, мен карай албайм, алиментти төлөйм, баарын кылам, бирок мен балдар менен жашаганга мен мүмкүнчүлүгүм жок, карай албайм, аларды караш керек да. Жок, говорит, уважаемый суд, я прошу определить место жительства детей с ним. Пусть, говорит, он смотрит, я буду иногда забирать деп. Ошондой да кейстер болот. Это вообще мүмкүн эже мен мисалы үчүнчү азыр мен балам атасында болушун каалап атам да, аны эмне кылса ошондо сотко арыз жазып мынча күндө бала атасында жашасын деп койсом болобу? Сотко кайрылганда жана определение места жительства ребенка деген бар. Бала ким менен жашайт, ошол жакта силер болсо бала силер менен постоянно жашаса, бирок мындай график түзүп аласыңар да. Графикти ошо өзүңөр мындай добровольно мынтип сүйлөшүп албасаңар, анда болсо сот аркылуу чечишиңер керек да. Мисалы, суббота күнү, воскресенье күнү, суббота күнү эртең менен алып кетесиң, воскресенье күнү кечинде алып келесиң. Каникулда мынчадан мынчага чейин да. Анан мындай ошонун баарын чечип алса болот. Жанагы кыз айтпайсыңарбы? Я прошу, чтобы определил детей с ним. Я думаю, что суд тоже там бабак чуть не упал. Анан эже ажырашкандан кийинчи мындай ишкерлик кылып, анан бутуна туруп кеткен кейстер көппү? Көп. Анткени мен айтып атпаймынбы, бир аз ыйлашат, анан ойлошот, анан элдер айтып бүткөндөн кийин уже өздөрүнүн келип баштайт экен, и думают, ну оказывается хорошая жизнь, да, там без этого. Анан кийин ойлонуп башташат, кандай бизнес жасасам. Бизнес жасап, анан кийин здесь же тоже хорошо, ты коркпойсуң эч кимден, да. Анан кийин алар болсо, аялдар болсо мындай мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк, анан көбүрөөк мындай өзүнө убакыт, анан кийин өзүнүн жана билимини жогортуулаганга көбүрөөк убакытты таап, анан кийин өздөрү да мындай уверенный болуп калышат, өздөрүнө мындай ишенип, анан кийин башка аялдар менен мындай нетворкинг кылышат, анда ар кандай мындай тусовкаларга барышат, бизнесмендик тусовкалар азыр көп го, анан тияка барышат, бияка барышат. Ошол жана үй бүлөгө, анан күйөөсүнө кеткен жана убакытты көбүнчө да күйөөмө тамак жасап, анан күйөөм ушпасын, анан мынтпесин, анан үйдөн эчке чыкпасын, ошол убакыттын баарын ошол жана бизнеске кетиришет да. Бул көп эле убакыт да. Ошондо алар болсо мындай ийгиликтүү көбүрөөк ийгиликтүү болуп башташат да. Анан кийин өздөрүнүн ишин башка чөйрөдөгү аялдарды, эркектерди көрүп, анан кийин мындай абдан уверенный болуп, анан мындай ролевой модель болуп калышат да. И вы знаете, еще мындай 1-2 жылдан кийин ошо ажырашкан аялдарды көрсөң, ийгиликтүү аял, облик меняется. Вообще другой взгляд. Көздөрү да башкача да. Это уже такая, кандай десем, мындай счастливая деген кандай болот? Бактылуу, өзүн мындай жакшы сезген, анан кийин эл эмне дейт, эл эмне десе ошо дей берсин, мне вообще пофигу дегенчи. Эми кыргызча кандай болот? Анткени эл мен жаман акыбалда жүргөн, эл мага жардам берген эмес, эл мага акчасын төлөп берген эмес, эл менин балдарыма жардам берген эмес, ошондуктан эл эмне десе ошону дей берсин да. Ну, эл башка объектти таба алат. А она уже такая, поэтому ну, и разные кейсы бывают. Анан жанагы ишкерликте эже айылда үйдө отурган аялдар мен үйдө эмне кылып ишкерлик кылмак элем дей берет да. Мындай жөн эле хоббисин, бир токканды жакшы көрсө, тиккенди жакшы көрсө, же дагы жумурткаларды көбөйтүп эле колундагы бар нерседен ишкерлик жараткан жактан коркушат да, кооптонушат. Вот бул жактан мен азыр могу Шистарцтын көп эле примерлери бар. Именно айылдагы жашаган кыздар, кыз келиндер кандай бизнестерди ачкан. Мисалы Нуржан деген кыз бар да. Аны мен жакшы билем, экөөбүз радиого да барганбыз. Ал болсо мындай өзү мугалим. Анан кийин декретте отурганда мындай эмне шешип тийип баштадым да, үйүнө эле шешип. Анан кийин болсо тиги соседтери көрүп, кыздар бизге деле тигип берчи деген, аларга тигип баштады. Анан кийин болсо ойлоду да, то есть она почувствовала, что это деньги. Мектепте окутканда ал болсо бул бир акча да, билбейм, 4 000, 5 000, 10 000ге чейин болуш керек. А мынтип шешип тигип баштаганда ал болсо мынтип это живые деньги, андан көбүрөөк, анан канча тиксең ошончо таба бересиң. Ошондон баштап анан болсо анан Ош базарына тигип сатып баштады 3 жыл мурун. Андан кийин болсо биздин жана Шистарц уюмунан келип ал үйрөндү да, кантип мындай азыр болсо Элтекс деген бренд Инстаграмда бар. Анан кийин болсо упаковка кандай кылыш керек, анан 5-звездочный отельдерге тигет азыр болсо жана эң сонун немелеринде. Мен да заказ кылгам, анткени биз болсо бири-бирибизди колдойбуз да. Бул шешип тиккен бардыгы билет да. Строчка жасаганда. Второй пример пельмени. Да, там
ушундай примерде пельмени от зиядат деген по-моему бар да. Ал болсо үйдө отуруп мындай өзү ош базарда иштечкен да, жанагындай эт саткандачы ошол жактан анан үйдөн алып келип анан пельмен жасатышкен да. Анан кийин болсо дагы кошуналары же туугандары көрүп калып, бизге деле жасап берчи. Мен мисалы пельмен түйгөндү билбейм, жаман көрөм да, майда жумушту. Ооба, мен сатып алам. Анан кийин ошентет экен да, аны тигилерге эме кылып койду. Анан кийин көрдү, там тигил заказ кылды, анан бул заказ кылды. Анан кийин жана окууга келгенде үйрөндү да. Тем более жана базарда эт сатып иштегенде жана этти алат да, жакшы эттерди, анан кийин арзаныраак кылып алат аны үйдө. Анан болсо кошуналарды мындай өзүнө кошуп алды да, мындай работник кылып, келип вместе кылабыз. Өзү жетишпейт да. Анткени түшкө чейин жана базарда иштейт, эртең менен 5те башталат, анан кийин түштөн келип. Анан ошо пельмендерди, анан кийин жана окууга келгенде ал болсо пельмендерди болсо жанагындай шпинат менен, тестосы менен, дагы башка нерселерди ар кандай жасап баштады. Анан дагы аялдар ойлойт, анан кандай бизнес жасайм. Үйдө болсо, үйдө жыйнаганды билесиңерби? Үйдө жыйнаган это самый доходный бизнес. Анткени азыр болсо биз таппайбыз. Үйдө ким жакшынакай кылып жыйнап берет. 2000 сомго таппайсың азыр киши. Келип айланайын жасап берчи. Кимди жакшынакай кылып жыйнап берчи. Пожалуйста, любая женщина хочешь заработать. Анан, я не знаю, бала бакча или нянька да, мен көп эле айтам, мисалы мен сиңдимдин болсо баласы 3 жаштан эч кимге эле калтыра албайт да. Анан мен болсо декретте отурган эмесмин, бир ай отуруп эле иштей бергем да. Анан мен айтам, договори с соседкой. Жакшы соседкаң бар, силер дворго чыгасыңар, мындай бири-бириңер менен сүйлөшөсүңөр, билесиңер, мындай двордо бир ай жүргөндө билесиң ким балага кандай мамиле кылат. Дегенде айт, давай мен сага 10 000 сомду берем, зато сен менин баламды өзүң балаңа кошуп эле карай бересиң. Да, пожалуйста, да, этот умеешь. Или кушать готовить, кто-то умеет кушать готовить хорошо, да. Биякта бир Лаура деген кыз бар, ал да социальный предприниматель. Ал болсо өзү мындай булочкаларды жасап, тамактарды жасап, жасаганды жакшы көрчү экен да, ал да үйрөндү. Анан азыр болсо Монпосе кетеринг деген чоң компания, ал болсо кетеринг кылат да. Масса всего, чем можно заниматься. Же мисалы болсо мындай караган кишилерди караганга да, я думаю, что мындай бизнес идея толтура. Аны болсо биз болсо просто из-за того, что өзүбүзгө ишенбейбиз, анан кийин тиги күйөөбүз кантип ал айтат да, ой сен үйдө эле жыйнай берчи. Мен бүт күйөөлөр деп айтпайм, көбүнчө да айылдарда. Бирок бул жерде өзүңөр бир ишенип, анан кийин ютубка кирип, биякта карап, анан кийин болсо мындай мен ойлойм, тиги туугандарга деле, тиги күйөөлөргө деле мындай правильно преподносить этсе, да, можно договориться, да. Анан бул жакта дагы, знаете, мында ушул ишкер айымдарга такая хорошая поддержка, үй бүлөнүн колдоосу, бул эң мындай маанилүү экен да. Үй бүлөң колдоосу, сен ошо бизнес кылганга сен мындай артка кетет экенсиң да, ты уже не будешь делать. А сен үйгө келип мисалы колдоп эме кылса, да, давай, там ты будешь деньги зарабатывать, деньги зарабатывать этип, башка жакта сен самореализация болосуң. Анан өзүңдү өзүң мындай керектүү, балдарыңа да керектүү. Анан кийин сен бизде болсо 40-ка чыкканда эле бабушка деп коет да, өлүгө чыкканда. Вот мне сейчас 40, да, я думаю, у меня жизнь вся впереди. Говорю, я туда, там не была, здесь не была. А у нас думают, куда ты поедешь, сидела бы дома. Мен үйдө отургум келбейт, да, я хочу вот это делать. И если наши мамы тоже вот будут себя верить, не только за внуками смотреть, а ушундай даже за внуками смотреть, это же тоже бизнес, да? За это должны платить. Мамам должны в 2 раза больше платить, потому что это родная мама, она никогда плохого не сделает. Түндө деле калтырып коесуң, да, балаңа, мама, мен дискотекага кеттим, жытакка кеттим, командировкага деп. Ошондуктан идеялар абдан көп. Ошону болсо просто коркпой эле мындай, может быть, тияка мындай ишкер айымдарга жазып, да, алар может быть жардам берет. Же дагы бир жака мындай ютубтан карап, анан кийин башка колдоочуларды, соседтерди же туугандарды алып алсаңар, 2-3 болгон жакшы да. Анткени сен мисалы үй бүлөңдө бирдек болуп калат, ана иногда карай албай каласың, же дагы бирдек болуп калсаң, анан мындай 2-3 болуп единомышленник болуп бизнес жасасаң, бул эң сонун. Анан мен дагы айтып кетет элем, мен ойлойм, сизге деле жазганда вы же поддерживаете, да, вы то, что жана инстаграмга чыгарып көрсөтүп атасыңар да, ушундай кандай мындай көйгөйлөр бар да, ошону ар бир аялга жазсаңар, ишкер айымга деле да, мага деле жазсаңар, же башка айымдарга деле жазсаңар, ютубка кирип эле же инстаграмга кирип эле, каждая из них дает совет. Или туда обратись, или сюда обратись, или мне напиши. Мен болсо өзүм мисалы только юрист болгондон бери я могу юридикалык жактан жардам берип, мен бирок көп ишкер аялдарды билем да, айымдарды да, алар болсо жардам бере алышат. Мисалы сен ресторан ачам десең, тиги менен сүйлөшсөң болот да, кеп барып. Же жана швейный бизнес ачам десең, мисалы Замира Молдошо менен сүйлөшсөң болот, же тиги менен, анткени алар анын баарын өткөн да. Анан мындай мисалы сиз менен деле, сизди ар жактан көргөндө, там башка ишкер айымдарды көргөндө, молодые девочки, женщины, алар болсо мынтип
как это, энергию берешь, что ли, или вот мындай өздөрүнө ишенип калат экен да, такая же девушка, такая же молодая, такая же стройная, такая же хрупкая, бирок ушунун баарын жасады да. И вот этот нетворкинг анан кийин мындай башка бирөөдөн ишенич, анан сиз дагы мындай колдоо сөздөрдү айтпасаңар, бул мындай кандай надежда берет да, мындай үмүтүң чоң болуп, анан кийин өзүңө ишенип каласың. Дем берет дейсизби? Сон, абдан сон. Бүгүн аябай биздин мен өзүмдүн күйөрмандарыма, өзгөчө үйдө отурган аялдарга болуп көрбөгөндөй бир сонун кеңеш бердик, сонун нерселерге көзүн ачтык. Мен аябай көкүрөгүм толуп, рас ушуну айтып атат, рас аялдарга жетсе экен, рас аялдар ушуну баягы угуп алып, ушундай дем алса экен, күч алса экен деген нерселер болот да. Коркпош керек, коркпош керек. Эң башкысы коркпош керек. Рахмат ушундай сонун көкүрөктү толтурган маегиңиз үчүн. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, сиздерге дагы жакты деп ойлойм. Шыкак дем алсаңыздар, комментарийге жазып коюңуздар жана каналыбызга катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.